Ustaz 4 mazhabtın bölünүүnүн sebebi barбы дейт. Себептери бар балдар. Себептери бар. Ол 4 mazhab 4 din эмес. 4 түрлүү din эмес балдар. Бир эле din. Бир эле диндин чечмелөө тартиптери. Бул mazhabтар балдар ижтихади маселелер. Ижтихадтын негизинде келген. Мен ар дайым сабактарда айтам, дин бир эле нерсе. Инна дина индаллахил ислам. Ошол диндин түшүндүрмөсүнө келгенде ихтилафтар болот. Муштахидтер өздөрү ихтилаф кылат. Өздөрүнүн иштихад жолдору болот. Ошонун негизинде не кылат? Ихтилаф келип чыккан. Бул ихтилафи маселе балдар аз эле. Диндин 80% иттифакый маселе. Шуну түшүнүп алгыла. Элдер ойлойт 4 mazhab десе эле диндин баардыгы башка деп ойлойт. Жок. Мен силерге айтып коеюн, диндин баардыгы балдар 80% 4 mazhab иттифакый маселе. Биз 5 вакыт намаз окуйбуз. Алар да 5 вакыт намаз окуйт. Шафилер да, Хамбарилер, Маликлер дагы. Орозо биз орозо кармайбыз. Алар да орозо кармайт. Хажга биз барабыз. Алар да хажга барат. Зекетти биз беребиз. Алар да берет. Түшүнүңөрбү? 80% маселе иттифакый. Куран, хадисте нас келген болсо атайын ачык. Аларда балдар мазхабка жүрбөйт. Биз ошого амал кыла беребиз. Эч ким айтпайт, намаз фарз экен десе Абу Ханифа айткан, имам Малик айткан, имам Шафи айткан айтпайт эч ким. Кал Аллах, Алла айткан дейт бардыгы. Себеби анын фарздыгыны Аллах айткан. Орозо фарз экен десе Абу Ханифа айтты дейилбейт, имам Шафи айтты дейилбейт. Аны ким айткан? Аллах айткан. Түшүнүңөрбү? Ушундай Аллах пайгамбар айткан нерселер иттифакый 80%га жетет. Андан кийин 15% балдар ихтилаф бар. Бул жердеги ихтилаф мазхабтардын арасында афзалияттагы ихтилаф. Афзел, бизде мындай кылган афзел десе, тигилер мындай кылган афзел дейт. Бизде аминди ичинде айтыш керек дейбиз, ошо афзел дейбиз. Имам Шафи сыртын айтсын, ошол афзел дейт. Биз ханафилер колуну киндиктин астына байласын, ушул афзел десе, шафилер үстүнө байласа афзел дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул 15% не болду? Ихтилаф, афзалиятта ихтилаф. Аны намазда болот, буну намазда болот. Амин деп бакырып айткан Шафинин намазда болот. Амин деп ичке айткан Ханафинин намазы болот. Колун мынтип айткандыкта болот, колуну байлагандыкта болот, байлабагандыкта болот. Имам Маликте колун байлабайт. Алда намаз болот. Себеби ар кимиси өз иштихады менен ошону тандаган. Бул 15% ихтилафи маселе, афзалияттагы маселе. Түшүнүп алгыла. 5%, кээ бир уламалар 3%да гана ихтилаф жайыз, нажайызда. Жайыз, нажайыз, халал, харамда бир 3%га жетпеген, ашы барса 5%ын тегелегенде гана болот. Калган дин бардыгы бирдей. Бул динди бөлүш үчүн чыгарылган эмес мазхаб. Иттифак кылыш үчүн чыгарылган. Ушул мазхабтардын көбөйгөн себептүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир да хадиси жерде калган эмес. Бирөөсү бир хадиске амал кылган ханафилер, экинчи хадиске шафилер, үчүнчүгө маликилер, төртүнчүгө хамбарилер. Ошонтуп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бүт бардыга амалга ашкан. Түшүнүңөрбү? Бул мазхабтар иштихади маселелер келгенде ал эптелүү маселелер болот, иштихади маселелер болот. Анда ихтилафтардын көпчүлүгү 15% бул некен? Афзалияттагы ихтилаф. Түшүнүңөрбү? Келип чыгуу мазхабтардын ихтилаф болгон себептери аябай көп. Уламалар атайы китептер жазган бул боюнча сабаб асбабул ихтилафул умма, ихтилафул фукаха деген көптөгөн китептер бар. Алар жерде баяндайт. Негизинен усулда ихтилаф болгон балдар. Усулда мисалы бир хадисти биз сахих десек, имам Шафи заиф дейт. Имам Шафи заиф десе, имам Малик сахих дейт. Ошон үчүн биз сахих деп алдык, алар алган жок. Бирөө сахих деди, ал алды. Бир адам мен алдымда сика болсо, сен алдыңда сика эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен аны ишеничтүү сика деп туруп, анын хадисин алам. Тиги адам келип туруп, бу сика эмес деп туруп, албай коюшу мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Бул ошол хадис тандаганда, усулунун иштихады негизинде көптөгөн себептер аркылуу уламалардын ортосунда ихтилаф болуп, мазхабтар чыккан. Бардыгы хак, баары хак. Ошол 4 мазхабтын бардыгыны ахли сунна вал жамаа деп айтылат. Матуридия ва Машаира, ушул 4 мазхабтын бардыгы некен? Ахли сунна вал жамаа бардыгы хак. Ортосунда ихтилаф 80% ихтилаф жок тургандар. 15% болгону ихтилаф афзалиятта, кайра айтам, 3%, жашы барса 5% жайыз, нажайыз, халал, харам дегенде ихтилаф бар. Калган ихтилаф жок.